бир жылдын ичинде 300 гектарга жакын, жазында 250 гектар жер айдадык. Мурунку тракторлорго караганда 3 күн утуп атасыңар, э? Шумоизоляциясы жакшы. Кыйынчылыктар болдубу ушу менен? Мынча 500 гектар жер айдады. Анан калькуляторго келип санап эле миллиондор чыгат да. Ушу жардам берди. Айыл банкка да рахмат. Ушундай элдерге сельхоз жагын өнүктүрүү үчүн ушундай жардам берип атканына аябай рахмат да. Сен 7 жыл төлөп мындай ишиңерди кылып кетесиң. Ишибизди кылып атабыз, өзүбүздүн жерлерди айдап атабыз, мал жаныбызга тоютубузду жыйнап атабыз. Сокону ала аласың, бирок тракторду точно ала албайсың. Любой эле компания ушу сервисный обслуживаниясын биринчи кылып койсо. Рахмат чоң, ийгилик каалайм, э? Өнүгүүсү бергиле. Силерге да рахмат, Агролайф. Бекендештер, саламатсыздарбы? Биз азыр Ысык Көл облусу, Жети Өгүз району Оргочор айылында жүрөбүз. Мына ошо талааларында азыр күз, сентябрдын аягы. Биз дагы бир каарманга келдик, Farmlead'тин ээсине. Бияк эми 1,5 жыл мурун алыптыр Farmlead'ти. Ушул боюнча дагы өзүбүзгө бир маалымат алалы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып койгула. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Менин атым Мирланбек болот. Ушу Жети Өгүз районунун Оргочор айылынан болом. Ушу көптөгөн жылдан бери трактор ушу механизатор болуп иштейбиз. Фермербиз. Буга чейин Беларусь тракторлорубуз бар болчу. Ошол тракторду ээсине берип, ушу Агротрек компаниясы жаңы келип ачылганда ушу 1354 Farmlead тракторун алдык. Муну алганыбызга 1,5 жылдай болуп калды. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү бул трактор. Бир жылдын ичинде где-то күзүндө бир 300 гектарга жакын, жазында 250 гектар жер айдадык. Планировка жасадык, бир 200 гектардан ашык. 100 гектардай жер арык чийдик. Кудай буюрса жакшы майларын убагында алмаштырып атабыз, фильтрлерин алмаштырабыз. Ушул соко менен айдадык жерлерди. Өзүбүздүн жерлер бар. Мурун 50 гектар жерди берки тракторлор менен бир 10 күн айдасак, бул менен бир 6-7 күндө 3-4 эсе. 3-4 күндө 10 күндү жалпы эсептеп келгенде, бир 3 күн мурунку тракторлорго караганда 3 күн утуп атасыңар, э? Кандай жакшы. Бул азыркы заманда эми убакыт деген аябай баалуу нерсе болуп калбады, туурабы? Алтындай болгон убакыттарыңар өзгөчө дыйкандарды механизатордон убакыты экономдолсо, силер дагы артык иш кыла аласыңар, туурабы? Эми ушул Farmlead боюнча бир сөздөрүмдү улантып кетейин, суроолорумду. Канчалык ушул комплектация механизаторлорго ылайыктуу? Мындай бир комплектациясы болот го өзүнүн техниканын. Комплектациясын айтканда, биринчиден бул мындай ичиндеги салондо комфорт да. Эң биринчиден ошол комфорт керек да, любой нерсеге, тынч. Шумоизоляциясы жакшы. Кондиционер салкын. Жайкысы салкын, еще тонировка чаптап койгон бул тракторго. Андан жакшы болду. Ошо ичин таза кылып эле, ошо комфорт. Анан күчтүүлүк жагы. Күчтүүлүк жагы эми сөз жок да мындайчы. Сиздики ошондо Farmlead 135 FL 35 13 деп, э? Негизи 135 аттын күчү силерге ылайыктуу болуп атабы? Ушундай актап атат. Анткени мурун муну айтып атпайм, 3 гектар жерди бир күн кечке берки тракторлор менен айдачубуз. Ошондон эле бир күндө 10 гектар жер айдайт. 10 гектар жер. 40 гектарды планировка жасадым мала менен бир күндө. Эртеден кечкедери бир күндө 40 гектар планировка жасап көрдүм менен. Эми биз баягы Agrolife KG YouTube каналы менен, долбоор менен биз бир гана реклама эмес, мындай бир кемчиликтер болот да ар бир сөзсүз түрдө. Баягы ар бир техниканын баягы биринчи сериялары начар болуп, кийин жакшырап баарыныкы эле болот да. Бир кыйынчылыктар болдубу ушу менен? Эми мындай кыйынчылыктар боло элек, чынын айтайын да, пока көрө элекмин. Көрө элексиз, э? Көрө элекмин. Мен өзүм эле фильтрин, солярканын фильтрин убагында баягы алмаштырбай токтотуп койгом. Ичинде суу бар экен. Ошол суу тоңуп калып, кышында от алдырсам, трактор от албай калды да. Ошол эле өзүмдүн минусум да, алчы мына убагында
бир алмаштырдым. Бул 300-500 саатта алмаштырыш керек болчу. Мен 500 саатта бир алмаштырып, анан 500 саат менен келип эле токтогон суусун төгүш керек болчу да. Баягы соляркада суу чыгат да. Ошо менен токтотуп кышында от алдырсам эле бир аз от алып туруп ошо менен от албай койдум. Анан Агротрек компанияга чалдым, ушундай болуп атат десем, моточас бүтө элек болчу. Бишкектен келип полный топливный фильтрдин баарын алмаштырып беришти. Агротрек компаниясынын сервисный обслуживаниясы бар дейт да. Ошо сервисный обслуживаниясы келип силерге жардам берип мындай эметип атабы, жакшы? Ошо фильтрин айтып атат. Фильтрин бир эле чалдым, Мирлан байке келип алмаштырды. Анан могу арткы терезесин талкалап алдым өзүм. Арткы терезеси мала планировщик илип жүрүп, планировкам көп топурак үйүлгөнүнө байланыштуу жулунуп кетип, анан артында шланг келип турушу лобойго тийген. Ушуну 2000 сомго алдым, өзүм сатып алдым. Мирлан байке келип салып келип кетти да. Негизи ушу айнектерин көп сындырып калат деп угуп калам да. Негизи муну бат эле алмаштырып койдум. Без проблем эле. Запчасттар боюнча кандай болот? Запчасть, мисалы үчүн, запчасть туруп калып мындай эме болбой элеби? Запчасти пока эми биздики Кудайга шүгүр баягы мотору бузулуп элек, мост коробка бузулуп элек, запчасть бар деп атышат. Анан обслуживанияда ал жагында эле алмаштырып берет го. Бирок эми мунун гарантиясы бүттү уже. Бул трактордука. 1 жыл болчу, э? 1 жыл, анан 1000 моточас. Буга 1400 моточас болду. Бирок иштеп атат азыр. Иштеп атат, ооба. Өзүнүн актачы да баарына ушу суроону берип атам. Эми анткени деген баягы акча каражат бул эме да. Эми мындай да, баягы кээ бирөө ойлойт да, мынча 500 гектар жер айдады, анан калькуляторго келип санап эле миллиондор чыгат да. Ооба, актап атат мындай айланткандачы. Мунун деле расходу бар. Мына бир алмаштырганда 12 миңге мотор майын алмаштырам. Мосттун майын бир алмаштырганда почти 20 миңге алмаштырам. Могу соконун тиштерин бир алмаштырганда эле 15-20 миңге алмаштырам. Бул эми расходник катары кетет. Расходник катары. Эми ошонун баары, мисалы, могу 1 гектар жерди айдасам, биз айдап кете беребиз. Мунун соляркасын куюп, карызга муну айдап, тигин айдап. Анан эми өзүңдүн жерлериң болушун керек, өзүңдүн мал чарбаң болушун керек. Бул акча эми оңой акча эмес да. Бир жылда бул тракторго 650 миң сом банкка төлөйм. Эми ушу силерге ылайыктуу болуп атабы ушинтип через банк иштегени? Через банк иштеген аябай жакшы. Мисалы 6% менен аябай жакшы болду да. Ушу жардам берди. Айыл банкка да рахмат. Ушундай элдерге сельхоз жагын өнүктүрүү үчүн ушундай жардам берип атканына аябай рахмат да. Силер 7 жыл төлөп мындай ишиңерди кылып кетесиңер. Ишибизди кылып атабыз, өзүбүздүн жерлерди айдап атабыз, мал жаныбызга тоютубузду жыйнап атабыз. Ошо рахмат да. Мисалы 6% менен эми мындай эсептегенде 6 жылда 600 миң сом кошуп берем да. 7 жылда. 7 жылда 600 миң. Инфляция менен эсептегенде бул деле аябай деле көп акча эмес болуп калды да. Эми анын өзүнүн услугасы да. Зато биздин дыйканчылык өнүгүп атат. Азыр наличный силер мындай алганга андайга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы эми 38 миң долларга 42 миң доллар болду азыр бул трактор. 42 миң долларга наличие андай акчаны сразу таба албайсың. Дыйкандардын баары таба албайт. Саналуу эле албаса эле. Сокону ала аласың. Бирок тракторду точно ала албайсың да. Айыл банкка ыраазычылык билдиребиз. Ооба, ошо мүмкүнчүлүккө пайдаланып элге дагы айлык койсоңор болот. Агротрекке дагы кандай кайрылуу кылып койсоңор болот. Ошо менен жыйынтык чыгарып салалы, э? Ооба. Рахмат, чоң рахмат. Агротрек, Айыл банк, башка ушу силерде болгон ушу эми реклама, өзүңөр айтып атпайсыздар, реклама эмес, бул ушу айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн элге маалымат катары берип атасыңар да. Ошо маалыматыңарга чоң рахмат. Колдон келсе алгыла, коркпогула, иштеткиле, ошончо иштеш керек. Ооба, ошого жакшы иштеш керек. Мисалы биз деле эртең менен 6-да турган 12-1ге чейин иштейбиз. Ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Ошо рахмат ушу компанияларга ушундай мүмкүнчүлүк берип, элдерге иштейм деген адамдарга мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол жакшы да. Сервистин обслуживаниясында ушул мисалы любой эле компания ушу сервистин обслуживаниясын биринчи кылып койсо, техникалар да өтөт да. Мынакей ошону бир эске алып койгула, техника саткандар. Сервистин обслуживания. Мисалы кээ бирөө жөн эле алып келип алып анан тиги запчасть бар, бул запчасть бар деп элди алдап, зачемди анан запчастька келгенде жок. Анан буну ай сайын төлөйсүң. Ооба. Бул деген убагында мындай бузулбаганга аракет кылыш керек. 10 күн бузулсаң сен бир жаздын сезонду өткөрүп ийсиң. 10 күн эмес, бир саатка да токтош керек да. Токтош керек да. Ошонун баарын ошол мүмкүнчүлүктө түзбеш керек да. Техникасы, сельхоз техника менен иштегендер өзгөчө. Ошондой бир кайрылуу бар экен да, э. Биз сиздин убактыңызды кармап эле, сизге аябай чоң рахмат. Мынакей ушундай талаага келип, жерин айдап көрсөтүп берип атат.
Рахмат чоң, ийгилик каалайм, өнүгүп өсө бергиле. Рахмат силерге да рахмат. Агролайф Биз постоянно кызмат көрөбүз. алабыз. Рахмат. Маалымат алып атабыз. Ушул тракторлар, сатып алган кардарлар кандай иштетип атат? Биз ошол максат менен Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык Көл облусуна болот. Нарынга барабыз. Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз, сокосу бар. 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ошону. Анан күчтүүлүк жагы сөз жок да мындай.